Кол жыта оон салып көкүрөк толуу саптарды көөдөнгө жеткире ырдаган ырчы аткаруучу маданияттын мыкты кызматкери Гүлназ Султанова бүгүнкү биздин каарманыбыз. Гүлназ Султанова комуздун коштоосунда элдик ырларды жандуу үндү эйнине жеткире ырдаганы менен көпчүлүк күйөрмандардын купулуна толуп, алкышына алкып келет. Мен жана айтып өткөндөй элдик эски ырларга басым жасап ырдап келе жатам. Азыр сиздерге дагы ошо Токтогул атабыздын алымканын ырдап берейин. Бул менин фишка ырым десем болот. Чыгармачылык жер жолдо 20 жылга жакын убакыттан бери эмгектенип келем деген каарманыбыз. Бала кезинен эле чоң сахнанын даамын татып, студенттик доордон баштап профессионалдуу түрдө ырдап баштаганын айтып өттү. Бул жылдар аралыгында сахнага болгон сүйүүм барган сайын күчөп, чыгармачылык жашоомдо өзгөчө орун ээлей алды дейт. Чыгармачылык мен үчүн бул чындыгында азыркы учурда менин оокатым десем болот. Чыгармачылык бул менин жан дүйнөм десем болот. Себеби ушу чыгармачылык мен нан таап жейм. Ушу чыгармачылыктын аркасынан мен элдерге таанылам. Ушу чыгармачылыктын аркасынан мен окуучуларды тарбиялап келем. Чыгармачылык бул менин жумушум десем болот. Ушул чыгармачылыктын аркасынан мен көптөгөн ийгиликтерге жетишип келатам буюрса. До, ре, ре, ми, значит, ортодогу 16 ноталарды тоже эске алабыз, хорошо? Штрих менен иштейбиз, хорошо? Гүлназ Султанова жандуу үндө мыкты ырдаганы менен башка чыгармачылык инсандардан айырмаланып турат десек болчудай. Өзгөчө колуна комузун алып оон созгонуу сахнадагы ажарын ачат. Көпчүлүк учурда комузда ырдоосунун себебин каарманыбыз бул аспап менин жан дүйнөмө жакын болду. Комузда ырдай баштаганда ал меники. Мен мыкты деңгээлде аткара алган жумуш экендигин түшүндүм дейт. Чындыгында жанагы жан дүйнөң менен сезесиң го, бул меники экен депчи. Комуз менен ырдап баштаганда мен көп деле мурда маани берчү эмесмин да. А бирок мына жылдар өтүп, азыркы биздин тапта элдер ушунчалык комуз менен жанды ырдаганды ушунчалык суусап турган кез экен. Ушу комуз менен ырдоо меники экенин мен түшүндүм да. Эстрадан деле ырдайм. Эстрадан деле жанды ырдаганда деле мыкты ырдай алам, өзүмө ишене алам. Но бирок мен азыр түшүнүп жатам, то что менин комуз менен ырдаганым бул менин ичимдеги кандайдыр бир өзүмдүн ички жан дүйнөмдү элге мындай бере алат экенмин да. Каарманыбыз чыгармачылыктан сырткары комуз үйрөнүүгө, ырдоого кызыккан жаш таланттарга жол көрсөтүп, мугалимдик кесипти да аркалап келет. Бир канча жаш жеткинчектерге комузда кол ойнотууну үйрөтүп, улуттук аспапты эл арасында жайылтууда салымы чоң. Мен балдар менен иштешкеним 2009-жылдан баштап иштешип келатам. Азыркы учурда көптөгөн окуучуларым колумдан чыкты десем болот. Кээ-биркилери Бишкек шаарында Кыргыз улуттук консерваториясында окуп жүргөндөр бар, азыр студент болуп. Көпчүлүгү өздөрү үчүн үйрөнүп, өздөрү үчүн окуп. Көпчүлүгүбүзгө чыгармачыл инсандардын сахнадагы образы гана маалым болуп келген болсо, биз Гүлназ Султанованы башка тарабынан да азын-улак көрө алдык. Маселен, каарманыбыз сергек жашоо образын кармангандардын катарында. Башкача айтканда, ар күндүк планына спорт менен алектенүүнү кошуп, жөө басууну адатка айланткан. Бул өтө сонун нерсе, бул табышмактуу, сыйкырдуу нерсе десем дагы болот да. Адам баскан сайын, ден соолугун чыңалган сайын бир башкача ой толгоолор келет, бир башкача идеялар келет. Мен сизге азыр айтсам, балким көрөрмандарыбыз ишенбеши мүмкүн, но бирок басканда адамдын жолу ачылат экен.
кандайдыр бир ийгиликтер келип баштайт экен. Чындыгында ушул нерсеге мен ишендим. Ачык мүнөз энергияга бай каарманыбыз менен маек үчүн убакыт аз болсо да жашоосундагы кызыктуу учурлары менен бөлүшүп, алдыда бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө элдеринин сахналарында талантымды тартууласам деген мүдөө максаты чоң экендигин баса белгилеп өттү. Айнура Маширап кызы, Самат Сайдамат уулу, Аруу таң көрсөтүүсү.